Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ош Бирим телеканалынын эфиринде жаңылыктар кызматы. Студиядан Аяз Ташматов, алгач бүгүнкү күнгө алган кабарлардан сиздерди кыскача тааныштырып өтөлү. Аксы окуясына быйыл 15 жылдын жүзү болду. Кыргызстан менен Казакстанда жарандарды каттуу мөөнөтү узарат. Шаардын карамагындагы шарты жок аймактар жардамга муктаж. Ош облусу боюнча быйыл 1794 атуулуу ажылыкка барат. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн 17 мартта 2002 жылы Аксы окуясында курман болгондорду эскерди. Мамлекет башчысы 2002 жылы Аксы окуясында жана 2010 жылы апрель окуясында эркиндик жана адилеттүүлүк үчүн курман болгондордун Бишкек шаарынын Ала Тоо Борбор районунда жайгашкан эстелигине гүл чамбар койду. Ошондой эле иш-аракеттин өкмөт өкүлдөрү жана Жогорку Кеңештин депутаттары да уюштурушту. Аксы окуясы Бузбек айылында да эскерилди. Ага жергиликтүү эл, маркумдун тууган уруктары, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Ошондой эле Бишкектен сөз эркиндигин коргоо комитетинин өкүлү Равшан Жээнбеков, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун, парламент депутаты Каныбек Иманалиев, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Азимбек Бекназаров, Эмилбек Каптагаев катышты. 2002 жылы 17 мартта Аксы районунда кыргыз жеринин бүтүндүгүн акыйкаттык үчүн үй-бүлөлүк тоталитардык башкарууга каршы жөө жүрүшкө чыгышкан элге Бузбек айылында бийлик ок атып, 6 киши каза тапкан. Ал арада президенттин буйругу менен Аксы окуясында курман болгондордун туугандарына жана жабыр тарткандарга материалдык жардам берилери маалым болду. Билдирүүгө караганда, окуяда курман болгондордун үй-бүлөлөрүнө жана жабыр тарткан 33 адамга 40 000 сомдон бөлүндү. Жогорку Кеңеш депутаттары Кыргызстан менен Казакстан жарандарынын эки өлкө аймагында жүрүү тартибин узарткан өкмөттөр аралык макулдашууну ратификациялады. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, жаңы эреже боюнча тигилже бул өлкөнүн жарандары коңшу мамлекетке барганда каттоосуз 30 күн жүрө алат. Мурда бул мөөнөт 5 күн болчу. Өкмөттөр аралык макулдашууга 2016 жылдын 17 октябрында Астанада кол коюлган. Алам түрдө тыюу салынган маалыматтардын, дин экстремизмди жайылткан, порнографиялык жана башка сүрөт, тасма жана тексттердин жарыялануусун көзөмөлдөшөт. Эгер мындай мазмундагы материалдар маалыматтык сайттарда жарык көрсө, алар сот жообуна тартылып, сайты жабылат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин социалдык тармактарда жазган пикирлери үчүн бир нече адам УКМКга сурак беришкен. Ош шаарынын карамагына 2007 жылдан бери 222 жана 223 деп аталган жаңы конуштар кошулган. Бирок 10 жылдан бери аталган аймакта жол, электр жана таза суу маселеси чечилбей келет. Буга эмне себеп? Шаардык болуп туруп, шарты жок болгон айылдын көйгөйүн Гүлмайрам Рахманбердиева көрүп келген. Элиза айымдын күнүмдүк ишинин негизгиси арыктан суу ташуу. Айылда таза суу жок болгондуктан жашоочулар ушул суудан пайдаланып, бул суу алар үчүн кадимки ичүүчү сууга айланган. Эми сууну ичиш кыйын эле болуп атат да. Чайга баардык керек жарак, күнүмдүк оокатыбызга бүт баардык ушул суудан жумшап, ушул суу менен пайдаланабыз да. Элиза Малибашова Ош шаарынын 222 кварталы деп аталган жаңы конушта 4 жылдан бери жашайт. Жолдошу устачылык менен алектенсе, өзү 5 баланы карап, аларды тарбиялоо менен алек. Шарты жок жашоого көнүп калдык деген менен айым аргасыздан гана күн кечирип келерин айтат. Бул жерге эч ким деле келбейт, мэрияга барсак, мэрия деле чечпеди. Бизде суу проблема, жол проблема, ошондой эле балдардын мектеби да проблема болуп атат. Мектепке барыш үчүн Макеренко жакка барышат, кээде маршруткалар албай коюшат. Балдарыбыз болсо тамактары ооруп калат сууну ичкенде. Суу үстү жактан малдар болот. Малдардын аккан суусунан кайра биз ошентип ичип атабыз. Аймак негизи 2007 жылдан баштап курула баштаган. Жаңы конушка Ош тубанынын ар кайсы райондорунан көчүп келишкен. Учурда 200 тегереңдеги түтүн отурукташкан. Дээрлик көпчүлүгү жаш үй-бүлөлөр. Баары жаш балдары менен шарты жок аймакта жашоого аргасыз. Мына жолдун маселеси. Мыналар таш сүрөбүз деп, үй курабыз деп, КАМАЗ сүрүлүп кеткен боюнча ташы жолдо жатат. Бул бала айнып кетип калды. Жол түшкөндө келсем окшойт деп. Былтыр курмак эле. Бул бир. Экинчи маселеси, бизде кесилиш жол деген жок. Уже 2,5-3 километр жерден тегеренип келебизби билбейбиз. Эки катар үй кеткен, ортолугунда кесилиш жолдор болуш керек эле проекти боюнча. Бизге архитектуралык бир адистер келип туруп ошол жолдорду чыгарып бериш керек эле. Бүт чекке берилип кеткен, сатылып кеткен, мындай эч кандай ким билет аманы.
Тургундар негизги көйгөйлөрдү гана шаар башчылары оң жолго коюп берсе, калган иштерди өздөрү аткарышып алаарын айтышат. Өзгөчө айыл адырда жайгашкандыктан жол куруу маселеси оор болууда. Мына 3 кварталда 2009-жылы мурдакы мэрден статьялар чыкты эле 2 бетке. Эми ал ошол боюнча калып кетти. Кийин мэр алмашты, ал архивде эле калып кетсе керек. Биз окудук эле. Анда план проектсин баарын жакшы жазып, жакшы ойлоп чыгарды эле. Ошону кайра көтөрүп, бизге кичине мэрия тарабынан өгөй баладай кылбай кичине карап койсо жакшы болот эле. Ал эми шаар куруу башкармалыгынын жетекчилиги айылдын бул көйгөйү кезек-кезеги менен чечилип келе жатканын айтат. Алар бир убакта баардык көйгөйдү чечүү мүмкүн эмес дешет. Анткени менен жакынкы аралыкта негизги маселелерин чечүү каралып жатканын билдиришет. 2016 титулдун исмен ошо Мадыдагы суу жаңы водозабордон жаңы түтүктөр тартып келет. Проект бар, иштеп атат. Азыр подрядчик иш аткарып атат. Ошонун суунун көлөмүн көбөйтүп, ошол 220-23 кварталда жибек жолуга жаңы мектеп, жаңы бала бакча салынат. Ошолордун бирге суу түтүктөр жаңыдан тартылып келет. Ал эми баа жолду айтып келсек, жылда жолдор башкармалыгы менен ошо шагалдуу процедура жүргүзөт. Демек күтүү керек. Айыл тургундарынын жашоо шарты шаардын казынасынан көз каранды. Жашоочулардын чечилбеген көйгөйү көп. Алардын негизгилери суу, электр жана жол азабы. Андыктан бул жолду жазгысын араңдан басып жаткандан кийин кышкысын айтпай эле коелу. Жашоочулардын тилегени дал ушул негизги көйгөйлөрүн шаар тарабынан чечилип берилүүсү. Майрам Рахманбердиева, Кудайберди Дикканов, Ош Прим жаңылыктары. Коомчулукта өрткө каршы күрөшүү кызматына нааразылыктар айтылып келет. Тилсиз жоо пайда болгон жайга кечигип барышат деген сөздөр көп. Бүгүн Ош шаарында өрткө каршы күрөшүү кызматы атайын машыгуу өткөрдү. Мекемеде билдиргендей, быйыл өрт кырсыктары өткөн жылга караганда көбөйгөн. Мындан улам андан тарткан чыгымдардын суммасы да көп. Толугураак кабарчыбыз Арген Нуров айтып берет. Эрте мененки саат 10:15 өрт чыккан объектиден 101 кызматына телефон чалынып, өрт өчүрүүчүлөр жөнөп кетишти. Алардын атайын унаасы шаар чети менен жүргөндүктөн жолдо тоскоолдуктар байкалган жок. Тилсиз жоо катталган Кара Суу районунун Нариман айылындагы мунай базасына 6-7 мүнөттө жетип келишти. Күйүүчү май ташыган оор жүктүү унаа күйүп, алгач ишкананын өзүнүн атайын унаалары менен өрттү өчүрүштү. Өз убагында келген Ош шаардык өрткө каршы кызматынын унаалары күйүүчү май унаасын жарылып кетүүдөн сактап калышты. Биздин автоунаа келгичекте мына өздөрүнүкү эгерде башта өчүрбөсө, биздин автоунаа келгичекте бунун жанагы суюктук немеси күйүп, жада калса мына темири 15 мүнөттө эрип түшүп калат да, автоунаага чоң жабыркап алып калышы да мүмкүн. Жада калса андан тышкары бул жерде жарылуу да болушу мүмкүн. Ошондон биз эки жакка автоунааларды коюп, жанагы автоунаа турган жандагы бензин тартуучу түтүктөрүндөгү суу берип муздатып турдук. Тонналаган күйүүчү май сакталган жайда өрт коопсуздугуна каршы жабдыктар бар. Кырсыкка карата суу толтурулган кампалар жана бензин, солярка күйгөн учурда химиялык көбүктөр колдонулат. Бирок ишкананын адистери өрт жалынын толук кандуу өчүрө албайт. Анткени ага атайын адистер керек. Алар мындан улам өрт өчүргүчтөрдү чакырууга мажбур. Биздин ишкананын жумушчулары эки добровольный пожарный дружинага бөлүнгөн. Алар постоянно машыгууду инструктажды алып турушат. Бүгүн өзүңүздөр көргөндөй алар келгенче өзүбүз аракет кылдык. Биринчи огнетушитель менен өчүргөнгө аракет кылышты. Ага болбой калганда пожарный машинабызды колдондук. Өзүбүздүн КамАЗ пожарный машинабыз бар. Бүгүнкү өрткө каршы уюштурулган машыгуу өз максатына жетти. Эреже боюнча өрт өчүргүчтөр 1 километр аралыкты 1 мүнөттө басып өтүшү керек. Нариман айылы шаардык өрт кызматынан 5 километр алыс. Демек өрт өчүрүүчүлөр дээрлик өз убагында жардамга келишти. Ушундай тез күйүүчү суюктуктарды өчүрүүгө үйрөтүү максатында ушул жерде машыгуу өткөрүп жатабыз. Андан тышкары ушул ишкананын өзүнүн дагы өрт өчүрүүчү автоунаасы бар. Ошол өздөрүнүн өрт өчүрүүчү өздүк курамындагы ушул өрт өчүрүүгө үйрөтүү максатында биз ушундай бүгүн окуу машыгуу өткөрдүк. Бул окуу машыгууга жалпысынан 4 автоунаа катышты.
Табигый кырсыктардын ичинен өрт жалыны үйлөрдү, коро сарайларды бат эле күйгүзүп жиберет. Мындай учурда адистер өтө тез жетип баруусу керек. Калк арасында өрт өчүрүүчүлөр кырсык болгон жайга кечигип келет деген сөздөр айтылып жүрөт. Адистер кечигип баруунун себеби бир топ экенин айтышат. Алар учурдагы унаа тыгындары, жабырлануучулардын даректерди так айтпаганы себептешет. Алдын ала үйү алдын ала күйүп турса, алдын ала чакырып турса, эртерээк барып өчүрөбүз. Эми тилсиз жоо бул айтып келбейт. Биз сразу күйгөндө эле биз жетип бара калбайбыз да. Эми ол эгес чалып, биз бояктан 6-7 мүнөт, 10 мүнөт болсо узагы менен жетип барсак, ошондо дагы уже тилсиз жоо күйүп кетет да, кыйла жер. Ош шаардык өрткө каршы кызматынан билдиргендей, жыл башынан бери Ош шаарында 35 ирет өрт кырсыгы катталды. Келтирилген чыгым 35 миллион сомду түзүп, бир адам көз жумган. Ал эми республика боюнча 2 айдын ичинде 446 өрт кырсыгы катталып, 20 адам каза болгон. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Пирим жаңылыктары. Бүгін Ош шаарында Чоңалай районунун тургуну Мамаразак Мусаевке мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынын 90 000 сомдук сертификаты тапшырылды. Ушул жылдын февраль айында Чоңалай районунда кар көчкү жүрүп, бир нече жашоочулардын турак үйлөрүн басып калган. Кар Мусаевдин үйүнүн чатырын бузуп салган. Анын айтымында ал 2016 жылы май айында камсыздандыруу компаниясына каттоого турган. Мекемеде билдиргендей, учурда Ош облусунун аймагында 4700 киши өз турак жайларын мамлекеттик камсыздандырууга койгон. Ал жерден жашоочуларды эвакуация кылып чыгарып, үйүмө бүгүнкү күнү областтык мамлекеттик администрациясынын биринчи администрация башчысынын биринчи орун басары, губернатордун биринчи орун басары Бай Жусуповдун колунан 90 000 сомдук сертификатты алып отурамын. Мындан кийин областтагы жана райондордогу жарандарды ушу страховой компанияга үйлөрүн камсыздандырууга чакырат элем. Ош шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн толук кандуу шаар түзүлбөй жатат. Мамлекеттик жана жеке ишканаларга атайын пандустарды куруу милдеттендирилгени менен алар же талапка жооп бербейт, же такыр курулган эмес. Мындай пикир Ош шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгында өткөн семинарда айтылды. Иш-чарага аймактын кеңештеги өкүлдөрү, социалдык кызматкерлер жана студенттер катышып, коомдун аялуу катмарына түзүлгөн шарттар талкууга алынды. Жыйын 20 февралдан 20 мартка чейин уланган бүткүл дүйнөлүк социалдык адилеттүүлүк айлыгынын алкагында уюштурулган. Иш-чараны улай эми кайрымдуулук акциясы өткөрүлүп, аз камсыз үй бүлөлөргө материалдык колдоо көрсөтүүлөрүн семинардын уюштуруучулары убадалашты. Мыйзамда белгиленген бизде Ош шаары боюнча ар бир имаратта пандустар курулуш керек болгон. Ал пандустардын көпчүлүгү биздин Ош шаарынын имараттарын текшерүү учурунда бар, бирок талаптарга жооп берилбегендиги аныкталган. Бул пандустар боюнча текшерүү учурунда үй бүлөлүк дарыгерлер борбору, Ош шаардык статистика башкармалыгы, ошондой эле айрым жеке менчик магазиндерге эскертүүлөр берилген. Алай районундагы 92-843 аскер бөлүгүндө роталык тактикалык машыгуу өттү. Анын алкагында өздүк курам аскердик техникалардын жардамында кокустан бастырып кирген душмандын мизин кайтаруу жана согуштук кырдаалдарда ыкчам командалык тартипте иш алып барууну көрсөтүп беришти. Иш-чарага өлкөнүн түштүгүндөгү аскердик бөлүктөрдүн жана бөлүкчөлөрдүн командирлери, андан сырткары улуттук гвардиянын офицерлери катышышты. Машыгуунун негизги максаты күтүүсүз кырдаалдарда өздүк курамдын моралдык даярдыгын чыңдоо болуп саналат. Негизи аскер бөлүктөрдүн тынчтык убактагы даярдыгы бул согушка даярданыш. Азыр бул баягы эртең согуш болуп кетет деген ой эмес, бирок аскер бөлүктөр биздин ошо багытыбыз ошол болгондон кийин ошого үйрөттү. Ар бир жоокерди биз бир жылга алгандан кийин бул жерден баягы көчө чыпырганды үйрөтпөй, күжүргөн даярдыкка үйрөтүш керек. Ал эми азыр болсо кезек дүйнөдө болуп жаткан соңку кабарлар менен сиздерди тааныштырып өтөлү. Францияда мектептеги атышуудан соң өспүрүм бала кармалды. 16 мартта Град шаарындагы мектептердин биринде ок жаңырып, 2 киши жаракат алган. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча 2 окуучу мугалимди атышкан. Полиция бирөөнү кармады, экинчиси качып кеткен.
Окуядан улам шаарда террордук коркунуч жарыяланып, мектепке полициянын атайын бөлүмү жиберилген. Град шаары Ниццадан 40 чакырым аралыкта жайгашкан. Өткөн жылы Ницца шаарында Бастилия алынган күнү белгиленип жаткан учурда жүк машинанын айдоочусу унаасын топтолуп турган элди көздөө айдап тебелеп кеткен. 86 киши наут болгон. Калаба үчүн жоопкерчиликти террордук топ өзүнө алган. Израиль Газага абадан кол салды. Израиль армиясынан берилген жазуу түрүндөгү маалыматта армияга таандык аскердик учак Газа тилкесинин түндүгүндөгү Хамаска таандык буталарды атты деп жазылды. Маалыматта абадан кол салууну Газадан Израилдин Сдот Негев аймагынын жакындарына кечки сааттарда жасалган ракеталык кол салуусуна жооп болгондугу ортого салынды. Сөз болгон ракетанын бош бир аянтка түшкөндүгү жана кандайдыр бир жаралануу же жан жоготууга жол ачпагандыгы белгиленген. Израиль негиз катары көрсөткөн ракеталык кол салууну болсо Газа тилкесиндеги палестиналык тайпалардан моюнга алгандардан эч ким болгон жок. Түштүк Америка өлкөсү Перуда сел апаты 48 адамдын өмүрүн алды. Нөшөрлөп жааган жамгырдын айынан 1,5 миллион киши да үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Өлкөнүн түндүгүндө таасирдүү болгон жамгырдын себебинен үй жана ишканалар суунун астында калды. Көчөлөр дарыяга айланган жана электр жарыгы берилбеген аймакта жашоо токтоп калган сыяктуу. Ирактын премьер-министри Хайдер Аль-Абад Мосул шаарын террордук топтордон бошотуу операциясы финалдык чекке жеткенин билдирди. Күрөш аяктап калды, террорчулар акыркы күндөрүн жашап жатышат, деди премьер-министр. Ошондой эле ал Ирак бийлиги туугандары террордук топто согушуп жүргөн карапайым калкка эч кандай чара колдонбой тургандыгын айтты. Бирок согушкерлер куралдарын таштабаса өлтүрүлөт, деди Аль-Абади. Террордук топтун Мосулду бошотуу операциясы 2016 жылдын октябрь айында башталган. АКШ баштаган эл аралык коалициянын жардамы менен буга чейин батыш бөлүгү бошотулса, февралда премьер-министри шаардын чыгыш бөлүгү үчүн күрөш башталганын жарыялаган. Орусия Сирияга мина тазалоочу тобун жөнөттү. Орусиянын коргоо министрлиги Пальмиранын минадан тазаланышы үчүн Сирияга 150 аскерден турган топ жиберди. Министрликтин билдирүүсүндө аймакка жеткен орус аскерлерин алгач инфраструктуралык объектилерге жана ооруканаларга кетчү жолдордо мина тазалоо иштерин жүргүзө тургандыктары белгиленди. Билдирүүдө айрыкча Пальмирага 17 атайын унаа жөнөтүлгөнү сөз кылынды. Орусия Пальмирага мындан мурда 200 чакты мина тазалоочу кызматкерин жана ар түрдүү техникалык унааларды жөнөткөн болчу. Президент Петр Порошенко Украинада иштеген Орусиянын 5 банкына санкция жарыялады. 16 мартта президенттин сайтында жарыяланган санкция тизмесине Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ жана БМ банк бар. Бул банктарга 1 жылдык санкция киргизүү 15 мартта Коргоо жана Коопсуздук кеңешинин жыйынында сунушталган. Украина жарыялаган санкциялар өнөктөш өлкөлөргө кабарланып, алар тарабынан да ушундай санкция жарыялуу сунушталды. Санкция Украинада орус банктарына каршы акциялардан кийин кабыл алынды. 18 февралда президент Владимир Путин ДНР жана ЛНРдин документтерин таануу жөнүндө чечим чыгарган. Сбербанк ал документтерди таандырын билдиргенден кийин ага каршы нааразылык акциялары башталган. Бирок банк кийинчерээк жикчилер региондор берген документтерди таануу сөзүнөн баш тарткан. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму 16 мартта Украинадагы байкоочу миссиясынын мандатын 2018 жылдын мартына чейин узартты. Крымдын аннексияланышына 3 жыл болду. Бул аралыкта Киев менен Украинанын чыгышындагы Орусия колдогон жикчилердин мамилеси курчпойдон калууда. Буга катышпоо боюнча 2015 жылы киргизилген режим бир нече жолу бузулган. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча жыл башынан берки кагылышуулардын кесепетинен кеминде 20 жай тургун каза тапты. 90дон ашуун киши жаракат алды. Байкоочулар соңку апталарда Украинанын чыгышында атышуулар күчөп, коопсуздук боюнча абал начарлаганын белгилешүүдө. ЭКОКунун 700дөн ашуун эл аралык байкоочулардан турган куралсыз жарандык миссиясынын максаты аймактагы курч абалды бошоңдотуп, жер-жерлердеги абалга көз салуу. ЭКОКунун маалыматы боюнча уюмга мүчө 27 өлкө, алардын ичинен Украина, Орусия жана Кошмо Штаттар ЭКОКунун байкоочу миссиясынын мандатын 2018 жылдын 31 мартына чейин узартууну чечишкен. Уюм мандатын 3-чү жолу узартууда. Миссиянын быйылкы бюджети 105,5 миллион евро. Кошмо Штаттар 2014 жылдын 16 мартындагы референдумду жана Крымды аннексиялоо аракетин тааныбайт. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Марк Тонер билдирди. Ал АКШ Украинанын суверенитеттүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн колдой турганын баса белгиледи. Билдирүүдө Марк Тонер Вашингтон Орусиянын Крымдагы оккупациясын айыптай турганын айтты.
Орусия жарым аралдагы көзөмөлдү Украинага өткөрүп бергичекти биздин Крымга байланыштуу санкцияларыбыз сакталат, деди ал. Москвада журналисттер алдында сөз сүйлөп жатып Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Крымды Украинага кайтаруу боюнча сунуштарды четке какты. АКШ президенти Дональд Трамп шайлоо кампаниясы учурунда Москва менен алаканы жакшырта турганын билдирген. Акыркы жолу Кремль ак үйдү убадаларын аткарбай жатат деп айыптаган. 16 мартта Европа парламенти Орусияны мыйзамсыз кармалган 20дан ашуун украин жарандарын бошотууга жана алардын коопсуздугун камсыздоого үндөгөн. 2014-жылы апрелде башталган жаңжалдан бери 9750 киши курман болду. АКШ президенти Дональд Трамп жакынкы 2 жыл ичинде Мексика чегине дуал курууга $4 миллиард ашык каражат бөлөт. Reuters агенттигинин маалыматы боюнча бул максатка жумшалчу чыгымдар Конгресстин кароосуна жөнөтүлгөн бюджет долбоорунда көрсөтүлгөн. Февралда АКШнын ички коопсуздук министрлиги дуалдын курулушун $20 миллиард ашык суммага баалаган. Долбоордун акыркы баасы майдын ортосунда Трамп дуал курулушунун кеңири сметасын сунуштаганда белгилүү болот. Трамптын башкы максаттарынын арасында көптөгөн иш орундарын түзүү жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү чаралары бар. Январдын соңунда президент Кошмо Штаттар менен Мексиканын чегине дуал тургузуу тууралуу жарлыкка кол койгон. АКШ президенти алгач дуалдын курулушуна кетчү чыгымдарды жарым-жартылай Мексика өкмөтү төлөй турганын билдирген. Бирок кийинчерээк бул пландарынан баш тарткан. Түркия миграция боюнча Европа биримдик менен түзүлгөн келишимден чыгышы мүмкүн. Мындай билдирүүнү Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу жасады. Түркия менен Европа биримдигинин миграциялык келишими мигрант жана качкындардын Евро аймакка агылышына чек койгон. Европа биримдиги мигранттар каатчылыгына учурап турган мезгилде Түркия жана Европа биримдиги өткөн жылы мигранттар боюнча келишимге жетишкен. Анда Түркия мыйзамсыз мигранттардын Грекияга өтүшүнө жол бербөө милдетин алса, Европа биримдиги Түркия жарандарынан Европага визасыз каттоосуна уруксат берүүгө жана Түркиядагы качкындарга €6 миллиард бөлүүгө макул болгон. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 24 канал маалымат каражатына берген маегинде Түркия келишимди учурда кайра карап жатканын, эгерде Европа биримдиги өз милдеттерин аткарбаса келишим жокко чыгарыларын билдирди. Биз аны бир тараптуу түрдө токтотуп кое алабыз. Баары биздин колубузда, деген Чавушоглу. Ал биримдик өз милдетин аткарбаганын, визасыз режим киргизилбегенин белгилеген. Тажик авиакомпаниялары Орусияга билет бааларын көтөрдү. Самон Эйр аба компаниясы алгач февралдын ортосунан тарта дүйшөмбү Москва каттамы боюнча билет наркын $240 $317 чейин кымбаттаткан. Бир нече күн мурун баа $402 чейин көтөрүлдү. Бул Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Орусия каттамы боюнча эң жогорку баа. Бишкектен Москвага чейинки билеттин баасы болжол менен $136 түзөт. Самон Эйр менен Тажикстандын транспорт министрлиги баалардын наркынын жогорулашынын себептерин түшүндүрө элек. Тажик Эйр учак май менен аэропорттун кызмат көрсөтүү баасы кымбаттаганын жүйө келтирүүдө. Расмий маалыматтар боюнча Орусияда 800 миңден ашуун тажикстандык мигрант иштейт. Алар мекенине кетүү үчүн туугандарынан жана банктардан билет үчүн карызга акча алууга мажбур болуп жатканын билдиришүүдө. Америкалык инженерлер телефондо сүйлөшүп жаткан адамдын үйүнүн айланасындагыларга угузбай турган тумшук кап ойлоп табышты. Хашме деп аталган бул уюм жумушта же тынч жерде отурганда жаныңыздагы адамдарга тоскоол болбой телефондо сүйлөшө берүүгө шарт түзөт. Анын көрүнүшү иттерге кийгизиле турган тумшук капты элестетет. Гаджетти ойлоп тапкандар аны дүйнөдөгү биринчи мобилдик телефондор үчүн маска деп аташкан. Аны иштеп чыккандардын пикиринде жаңы ойлоп табуунун жардамы менен жада калса коомдук жайларда да жакындарыңыз менен купуя сырларды бөлүшө берсеңиз болот. Хашмиде жаныңыздагы адамдарга үнүңүздү такыр эле угузбай коюудан тышкары сүйлөшүүңүздү жашыруун кылуунун дагы бир жолу бар. Башкача айтканда, анда жайгашкан динамик добушуңузду чымчык, шамал, океан, жамгыр, маймыл, тыйынчычкан же мультфильм тасмалардагы каармандардын үнүндөй кылып өзгөртүп коюучу касиетке ээ. Гаджет үндөрдү тандоочу жана анын бийиктигин башкара турган тиркеми менен иштейт. Ойлоп табуу ушул жылдын аягында өндүрүлө баштап, баасы $249 болжол менен 17 000 сом болору айтылууда.
Ош облусу боюнча быйыл 1794 атуулы ажылыкка барат. Сапарга болгон бир айлык каттоонун жыйынтыгында дал ушул кишилер казыят тарабынан коюлган талаптарды аткарышкан. Облус казыятынын ажылык бөлүмүнөн билдиргенде, быйылкы жылы ар бир ажыга барууну каалагандар алдын ала $400 эсебиндеги каражат төккөнгө байланыштуу чүчү кулак таштоо уюштурулган жок. Анткени Араб Эмиратынан берилген квоталар жетиштүү болду. Ажылык сапарды уюштурууну быйыл деле былтыркы сапарды уюштурган Flynes компаниясы өз мойнуна алат. Бардык жанандар тиешелүү документтерди даярдаган соң аларды окутуулар жүргүзүлөт. Ал эми эң алгачкы ажыга баруучулар 5 августтан тарта уча баштайт. Ош облусуна ала келсек, Кара Суу районунан аябай көп. Кара Суу районунда 784 адам катталды. Андан кийин эле Нокат району, ал дагы 624 адам катталды. Өзгөн районунда 199, Аруанда 119. Ал эми мына Алай, Чоң Алай, Каракылжа райондарыбызда бул 20 тегерегинде аз-аздан. Бул эми азыр катталган жарандарыбызды жана квотага ылайык алгандан кийин, андан кийин окутуулар башталат. Акын жазуучу Тазагүл Закированын дагы 2 китеби жарык көрдү. Ыйыктуу Сулайман Тоо, Жүрөк күзгү деп аталган чыгармалары автордун ата мекенине болгон патриоттук сезими күч экенин далилдеп, акындын Ош шаарына болгон сүйүүсүн канчалык экенин дагы бир ирет көрсөтө алды. Акын жазуучунун китептеринин бет ачаар аземине жакын санаалаштары, кесиптештери, маданият тармагынын өкүлдөрү катышып, Тазагүл Закированын ар тараптуу чыгармачылык жашоосуна сар эсеп салышты. Негизи өзүнүн философиялык ой жүгүртүүсү менен айырмаланган акындын учурда бир нече ырлары жана чыгармалары өз окурмандарынын жүрөгүнө түнөк тапкан. Бул ыйык тоонун тазалоочу тоо катары элге баяндап берип атат. Ошол Сулайман тоодогу ар бир касиеттүү жерлерди, үңкүрлөрдү, ар бир кирген дарбазаларды, от дарбаза, суу дарбаза, ушул дарбазалардан кандай адамдар кирип, ушу касиеттүү Сулайман тоодон таасирленгенин ушул китепте баяндады да. Күзгү баарын сактайт. Мына ушундай аталыштагы сүрөт көргөзмө Сулайман Тоо археологиялык музейинде уюштурулду. Сүрөтчү Алина Сыдыкова көргөзмөсүндө ар тараптагы эмгекчил инсандардын иши тууралуу баяндаган. Жаш журналист дипломдук ишин да фотожурналистика деп тандап алган. Анын алкагындагы 2-3 айда тынымсыз иштеген фото эмгектерин коомчулукка көргөзмөгө койду. Ага Ош шаарынын мэри, шаардык кеңештин депутаттары жана бир катар активисттер катышты. Алина Сыдыкова буга чейин басылмаларда фотожурналист болуп эмгектенген. Бирок жеке чыгармачылыгын өркүндөтүү үчүн жумуштан бошоп, фотоаппарат аркылуу көрүүчүлөргө эмгекчил инсандардын бейнесин ачып берүүнү көздөгөн. Жаш кыздын эмгеги жеке өзүнө тиешелүү болуп, 10 сүрөткө шаардагы жөнөкөй жумушчудан тарта шаар мэрine чейинки 20 адамды каарман кылып алган. Бул сүрөттү мен 2 айга жакын тарттым. Абдан кыйын болду, абдан кыйналдым. Бирок каармандар менен сүйлөшүүлөр болуп, бептеп сүйлөшүп атып тарттым, 2 айга жакын тарттым. 10 сүрөт, бирок 20 каарман болот да. Сүрөттөгүн ар бир ичинде жаштыктары бар. Ушунда бир сүрөттө 2ден каарман тартылат. Ошто дамы кайталангыс тандырда даярдалган самсакана шаар тургундарын күтөт. Бул ашкананын өзгөчөлүгү чай очокто кайнатылат. Ал эми мындай даамды таткан инсан сөзсүз кайра келет дешет ашкана жетекчилери. Теманы кабарчы улантат. Неме кылың? 3 ачуу, 3 ширин. Таңсылуу Айтиева самсакана ачылгандан тарта ушул жерге түштөнүүгө келет. Алгачкы ирет бул жердеги самсанын даамын таткандан бери дайымкы кардарга айланган. Таңсылуу айым мында мыкты даам эле эмес, ыңгайлуу шарттар түзүлгөнүн жана тейлөө жогорку деңгээлде экенин билдирет. Бул жер ошо самса ачылгандан бери келебиз. Канча ошо ачылганына жарым жыл болуп калган болсо, постоянно келбесек дагы неделяда 3 жолу, 4 жолу келип турабыз. Анан самсасы аябай жакшы, башка жерден караганда эттерди жакшы салышат, пиязды кылбайт. Аябай жакшы жер. Эми келсеңиз ошо условиясы деле жакшы. Ильяз мырза ашкананы иштеткенине толук 5 ай болду. Бул аралыкта тамактануучу жайдын самсалары өз кардарларын тапкан. 50 кишиге ылайыкташтырылган ашканага жетекчи болгону менен келген кардарларды сылык тосуп алып, өзү тейлөө көрсөтөт. Ал эми жакынкы аралыктан келген мектеп жамаатына жана окуучуларга атайын жеңилдетүүлөр каралган. Мисалы биринчи келип көрөт самсаны. Самсаны көрүп, бул самса кичинекей экен го дейт. Анан байке бирден жеп көрүңүздөр, анан айтасыздар дейм. Ошол адамдар постоянно клиент болуп калды бизге. Бул жерде тушубузда мектеп бар. Ал мектептерде эжекелерине, окуучуларына мен чайды бесплатно кылып берип койгом. Анан чай жөнүндө айтып кетсем, чай бизде
самоордун чайы өзүбүз кайнатып, самоордун өзгөчөлүгү самоордун чайында болот. Алгачкы жолу бул жерге тамактанганы келген элдердин да бул ашкана тууралуу пикири жакшы. Биринчи жолу бул жайдын босогосун аттаган Гүлнаркан эне жаш өткөн сайын тиштердин кубаты кеткенин айтып, жумшак бышкан самсыдан ооз тийген соң эми мында үзгүлтүксүз келип турарын билдирет. Жука камырдан ичи толо жумшак эт менен даярдалган тандыр самса жашы улгайган энелер үчүн тамактанууда ыңгайсыздыкты жаратпайт. Неберем мына Киров атындагы орто мектепте окуйт, ошону күнү алам. Анан бирөө мактап калды ушул жакта самсакана бар деп, жакшы деп келдик. Ошо самсаны жеп көрүп атабыз. Жакшы экен, ошо эле айткандай эле. Эти көп, май аз. Камыры жука, калың эмес, жакшы экен ошо. Күнүнө 200-300 адамды 5 кишиден турган жамаат тейлейт. Кардарлардын күн сайын көбөйүүсү жакшы тейлөө менен гана чектелбейт. Ийгиликтүү сооданын жүрүшүндө даамдуу самсыны даярдоодо негизги ролдо дешет ашкананын мыктылары. Ал эми даамдуу тандыр самсанын рецепти соода коопсуздугу үчүн ачыкталбайт. Камыры 60-65 грамм, эти 110-115 грамм. 115 грамм. Чакан ашкана ачылышы менен бир эле кардарларга мыкты даам тартууланбастан 5 адам жумуш орду менен камсыз болду. Жаңыдан ишке киришип, жарандарга даамдуу самса кандай болорун көрсөтүүнү көздөгөн чакан жамаат кызыктын баары алдыда экенин белгилешет. Андыктан Ленин көчөсүндөгү Киров атындагы орто мектептин маңдайында ачылган самсыкана бардык кардарларды конокко күтөт. Бүгүнкү күнгө алынган кабарлар топтому мына ушулар болду. Ал эми мен сиздер менен коштошуп калам. Алдыда болсо эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алдыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу жакшы жаңылыктар менен жолугушалы.